Үрөй учурган бул окуя 1-июлга караган түнү саат 12:15 чамасында Сузак районунун Багыш айыл аймагында орун алган. Анда 2002 жылы туулган жаран таарынышып жүргөн келинчегин алып кетүүгө барып, ата-энеси кызын бербегендиктен шектүү кайненесине 16 жолу, кайнатасына 3 ирет бычак сайып, келинчегин күч колдонуу менен үйүнө алып кеткен. Башында шапкасы, ошол көздөрү, ооздору оюлуп жасалган шапка менен келип, күйөө аялым алып кетемин деген. Ошол учурда кыздын атасы күндүзү кел, күндүзү сүйлөшөбүз дегенине карабастан ошол жерде бычак сайып жиберген. Андан кийин кайненесине бычак сайган. Анан өзүнүн аялын колун, оозун скотчтоп үйүнө алып кетип калгандагы ошол жерден жашынып алган. Жашынып алган жеринен милиция тарабынан кармалып, азыркы учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Алган жаратынан улам аял киши окуя болгон жерде жан берген. Ал эми маркумдун жубайы оор абалда Октябрь аймактык ооруканасына жеткирилген. Учурда болсо облустук ооруканада дарыланууда. Диагнозу колото-резная рана, моюн жактан 1, анан кийин далдын ортосуна 2 жолу бычак менен сайылган да. Алып келгенде акыбалы оор болчу. Bir gün жандандыруу бөлүмүндө жатты. Ал жерде дарыланып, дармектердин баарын алып, дарыгерлер көрүп, анан бүгүн муну травматология бөлүмүнө которулду. Азыр бейтаптын акыбалы бир топ жакшы, дармектердин баарын алып атат. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине адам өлтүрүү беренеси менен каттууга алынып, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Аталган окуя боюнча топтолгон материалдар Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130 беренеси киши өлтүрүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, аял кишинин денесине карата экспертиза дайындалган. Жалоотта мындай үрөй учурган окуя 2017 жылда орун алган. Эске салсак, Аксы районунда 26 жаштагы кыздын жигити анын апасын жана жеңгесин мыкаачылык менен өлтүрүп, кыздын өзүн оор жарадар кылган болчу. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.